Эмнеге кылып койгонун өзүң деле башыңан келгенде түшүнүп калат экенсиң. Кырымдуулук кылбай атасың, бүлөмдү аралаштырбайм. Мен милдеттим эмнеге? Же аппараттын үстүнө чугалып отурат элем да. Ал жерден бизге каражат деле түшпөйт. Мен милдеттимин барганга. Печка дагы иштебей калган ошо. Уктабай азыр турбай каласың. Мен үй бүлөмдө дагы идеалдуу деп айтпайм. Биз эч кимди сынабашыбыз керек экен да. Көбүрөөк чыгармачылыкка басым жасап койсом, тойдун өзүрүн кийин көрөрөм. Деле. Салам ТВ каналынын жалпы катталуучулары күркүрөгөн күз келип, жалпы ырчылардын бардыгы жеке концерттерин берип жаткан учуру алардын сап башында турган чыгармачылыкта чалыкпастан, чарчабастан эмгектенип келе жаткан Айгерим Расул кызы бүгүн бизде конокто. Эже саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Соолуктарыңыз жакшыбы? Кандай жүрөсүз? Сонун өзүңүз. Чоң рахмат эң башкысы сыйлап келип бергениңизге. Бир карасак Ошто, бир карасак Бишкекте. Даярдык аябай күч болуп атса керек. Биринчиден Соло Медиа YouTube каналынын көрөрмандарына салам жолдойм. Баарыңыздарга салам. Ооба, тынбай эле Ош Бишкек болуп учуп жатам. Ошо баары эле айтып жатса оңой эле болуп калды го, тез бул жака эле барып келгенде эле маршруткага отурганда эле болуп калды го деп. Ошо шартка байланыштуу тез барып келгенге туура келип жатат. Кудай буйрса ошо Жети областта өзүм жеке концертим берем. Биринчи эле ошо Бишкек шаарында, Дворец спортто 10 октябрда. Андан ары улап где-то 10 күндөй жүрөбүз да гастролдо, Кудай буйрса. Кандай өзгөчөлүктөрдү күтөбүз? Кимдер келет? Эми бизде көпчүлүгүбүз белгилүү болуп калды. Ырчылар концерт бергенде эле кошуна өлкөлөрдөн бирөө жарымды чакырып, алардын коштоосунда концерт өткөрөт. Сизде кандай өзгөчөлүктөр болот? Өзгөчөлүктөр ошо менин жеке концертим болуп атканына байланыштуу өзүмдүн эле чыгармачылыгым болот. Чет өлкөдөн эч кимди чакырбайбыз. Болгону менин сахналаш досторум коштойт. Ошондой эле эң башкы коногубуз атам Расул Маматкулов болот. Кыргыз Республикасынын эл артисти. Ал эми өзгөчөлүктөр абдан көп болот. Баягы мен негизи шоуну абдан жакшы көрөм. Шоу жасаганды жакшы көрөм. Азыр ошо көптөгөн баягы номерлерге кызыктуу вау дей тургандай жакшы номерлер даярдап жатабыз. Жакшы. Майлап бүттүңүздөрбү? Жакында эле сыйлык дагы президенттин колунан сыйлык алды. Майрамдап бүттүңүздөрбү? Мындай эле багында кандай үй бүлөбүз менен эле кичине белгилеп койдук. Ал эми азыркы учурда дагы бандай орусча айтканда обширно майлай элекпиз да. Кудай буйрса. Азыр да кичине атам ден соолугуна байланыштуу, кичине ден соолугунан убакыт алып жатат. Кудай буйрса, эми буйрса белгилейбиз. Расул агабыздын чыгармалары менен биз да чоңойдук. Анан дагы ушул атага кыз көбүрөөк жакын болот да. Сиз кайсы сапаттарын сиз өзүңүзгө алып, азыркы учурга чейин өзүңүз менен кошо алып жүрөсүз ошо атаңыздан? Сапаттарын эми баардыгы эле сапатым го дейм. Баардыгы эле баягы сүйлөгөнүм, баскан турганым, жашоого болгон көз карашым көп эле окшош. Албетте атам болгондон кийин баардыгы эле тарбиясын берет, кандайдыр бир баягы кичинемден көрүп жүрүп чоңой өзүмө алам дегенде эң жакшы жактары, жаман жактары деле жок негизи. Жалаң гана жакшы жактары бар. Ошондуктан атамдын баардыгы эле сонун жакшы жактарын алдым десем болот. Саймадан укмуштуудай акция. Эгер сен биздин катарда эмес болсоң, атайын сага 50% арзандатуу. Биринчи ай үчүн төлөө 445 сомдон башталат. Секундасына 100 мегабит ылдамдыктагы үйдөгү интернет. Интерактивдүү телевидениянын 200дөн ашуун канал. Каалайсыңбы, каалаган тасмаңды тыныгууга коюп кой. Каалайсыңбы, жаздырып алган каалаган беттешти же көрсөтүүнү көр. Муну менен чектелбейбиз. 1 сомго ТВ приставка жана бүт өлкө боюнча акысыз кошуп алуу. Сонунбу? Анткени бул Сайма. Дароо азыр чал жана өтүнмө калтыр. Сайманы кошуп ал. Толугу менен аракетте бол. Менин атам эң жакшы адам деген сөз бекерден айтылып калган эмес. Эгеринче ушул балалык тест дегенде эле кайсыл учур сиздин көз астыңызга келет? Балалык дегенде эле мен гастроль учур
көз алдыма келет, себеби дегенде биз абдан көп гастролдодук. Кыргызстанды бир көп эле айландык, аябай эле кичинемден баштап эле ушул гастролдо чоңоюп эле гастролдо болгондо дагы баягы УАЗда бүт аппаратура, ошондой эле ырчылар баардыгыбыз ошо гастролдоп баардык жерлерде жүрүп, ал жерде УАЗ менен гастролго чыкканда мага орун да жок болчу. Мындай кичинекей баягындай чыгып атканда тепкич болот го, же тепкичте отурат элем, же ортодогу подлокотникте отурат элем да. Кичинекей болуп алып, мага орун жок болчу да. Же аппараттын үстүнө чыгып алып отурат элем да. Ошол убакыт эле эсиме келе берет. Ошол баягы клубда бийлегендерим, кичинекейимде атамды коштоп бийлеп жүргөндөрүм, бүт эле ошол гастроль эсиме келет да. Балалык элечи. Мынакей кичинекей кезиңизден баштап аралашып калдыңыз, анан азыркы тапта гастроль көп болбой калды да, көпчүлүгү Instagram аркылуу же YouTubeга жүктөп коюшу эле, анан ушул 7 областка чыгам деп атасыз, буюрса алдыда. Өзүңүз менен коштоп дагы кимдер болот? Расул байке экөөңүздөр эле болосуздар. Азыр аны так айтпай эле турайын, сахналаш досторум коштойт. Демек көп киши барат экен да? Ооба, ошондой эле өзүмдүн командам, жана бийчилер командасы, менеджер, продюсерлерим дегендей көп киши болуп барабыз. Кудай буюрса, бул 7 областка барган себеби мен милдеттүүмүн барганга. Ал жерден бизге каражат деле түшпөйт чындыгында. Ошончо киши менен барып эме кылган, ал дагы наоборот өзүң эле бандай чыгарса болот. Бирок мен милдеттүүмүн. Эмнеге? Себеби дегенде мен отчеттук концертин беришим керек ар бир областка. Элиме өзүмдүн баягы өнөрүмдү тартуулашым керек, отчет беришим керек. Ошол себептен гана барам да, өзүм дагы аябай мындай баргым келип, ушунчалык бандай мындай сүйүнүп, толкунданып күтүп турам. Ошол. Жакшы. Анакей каражат жагына келип такалып калып атып, анан ушу кичинекей кезиңиздерде гастролдоп жүргөндө кээде акча жок калып, кээде машина бузулган учурлар көбүрөөк болсо керек. Андай учурда сиз эмне кылчу элеңиз? Машина бузулган учур болгон эч эсимден кетпейт. Ал көп эле учур болот, бирок кышында аябай суук маалда машинабыз бузулуп калган. Печка дагы иштебей калган. Ошо аябай тоңуп болгондо дагы баягы шаарга жете албай койгонбуз да, эч элечи ушуп тоңуп. Анан кудулдарыбыз да бар болчу. Анан ошондо бири-бирибизге уктаба азыр турбай каласың деп. Мен абдан кичинекей болчумун. Ошол убакта эстесем эле баягындай таң калам да, кантип ошондой баягы мындай чыдап жүрө берген экенбиз, ысыкка деле депчи. Бирок ошол нерсе мени чыйралтты. Жашоомо көп мындай, кандай айтсам, жакшы баягындай тарбия берди да. Жашоодо баягындай өйдө ылдый болот дегендей, ысык суук болот дегендей баардыгына чыйралтканга ошол гастроль мага жардам берди да. Чыйралты деп калдыңыз. Мисалы үчүн азыр көпчүлүк көрөрмандарыбыз Instagram тармагынан көрүп жүрүп эле, анан булардын жашоосу эле кош экен, күйөөсү менен ушпайт экен, үй бүлөсүндө эч кандай маселе болбойт экен деп айтышат да. Бирок камеранын артында дагы аларда деле башкаларда эле маселелер бар. Ушул Instagram тармагына жашооңуздун канча бөлүгүн жүктөйсүз? Жашоомдун 5% жүктөйм. Чындыгында өзүңүздөр байкасаңыздар керек, мен көп хайптын артынан кубайм. Көп эмес эле кубайм. Жашоомдо болгон нерсени айтпайм, чыгарбайм. Албетте ар бир үй бүлөдө казын аяк кагышат дегендей, мен үй бүлөмдө дагы идеалдуу деп айтпайм. Ар бир үй бүлөдө болгон нерсе эле болот, биздин үй бүлөдө деле болгону. Мен аны баягындай өзүмдүн үй бүлөмдүн артынан баягындай хайп кылып же башкача баягы, кандай айтсам, подписчик топтоп, же актив көтөрүп, же просмотр көбөйтүүнү мен туура көрбөйм. Ошол себептен мен чыгармачылыгым менен гана хайп кармагым келет да. Мындайча айткандачы. Ал эми мен үй бүлөмдү аралаштырбайм. Анан кийин жашоомдун 5% көргөзөм деп айта алам. Көп учурун көргөзбөйм. Мынакей азыр катталуучуларыңыз да көп, Кудайга шүгүр жумуш жакшы. Пандемия учурунда көбүрөөк кайрымдуулук иштерин жасагансыз. Азыркы учурда дагы ал нерсе кайталанып атабы же токтоп калдыбы? Анткени бириси кээ бирлер айтат, бирөөсү көрсөтүп жасаса, бирөө көргөзбөй жасайт. Мүмкүн сиз көргөзбөй жасап жүргөндүрсүз. Кайрымдуулукту дайыма жасаймын. Колуман келген учурда эле жасай берем. Көргөзбөйм.
баягы эми койчу ушуну дагы көргөзүп отурамбы деген нерсе көп болот да, бааны айткандачы. Көргөзө турган болсом чоң крупный нерселерди көргөзүп коем. Ал эмнеге көргөзөм? Ал себеби дегенде башкаларга үлгү болсун деп, же болбосо сен кайрымдуулук кылбай атасың деген инсандар үчүн гана көргөзөм. А так негизи күнүмдүк жашоодо көп эле кайрымдуулук кылып турам да. Кайрымдуулук жөнүндө сөз болуп атат. Азыркы тапта көбүнчө жардам сурагандар бул жалгыз бой энелер, жолдошу таштап кеткен айымдар. Буларга эмне себеп болуп атат деп ойлойсуз? Же айымдар чын эле ушунчалык жаман болуп калгандыктанбы, же мырзалар оор турмушту көтөрө албагандыктан кетип калышабы, жеңил турмушту көздөпчү? Оюңуз кандай? Ар бир адам жеке ою болот го. 5 кол тең эмес. Бул менин оюмча болуп эле келген, боло берсе керек. Эми жашоодо ар кандай нерсе болот. Анан себеби бар, бул мындай болду деп айта албайм. 5 кол тең эмес дегенде ар кимдин өзүнүн жашоосу. Мен мисалы билбейм да ким кандай жашайт. Мүнөзүн билбейм. Кимден кетти билбейм. Ошондуктан өзүм көзүм менен көрмөйүнчө айта албаймын. Негизи эле баандай сын айтып же акылдуу болуп же совет айтканды көп эле жакшы көрө бербейм. Ар бир адамдын өзүнүн кандай айтсам, өзүнүн ою бар, өзүнүн жашоодо өткөн жолу бар. Бардыгы эле жөн эле эмес. Мен эмнеге эмнени мен түшүндүм. Баягы биз эч кимди сындабашыбыз керек экен да. Неге мындай кылып койду, бул неге мындай кылып койду депчи, себеби дегенде ошол нерсеге алып келип коет экен да. Эмнеге кылып койгонун өзүң деле башыңан келгенде түшүнүп калат экенсиң. Ар нерсеге себеп бар экен да бул жашоодочу. Себеби дегенде тарбиясы ошондой болуп калган. Себеби дегенде жашоо турмушу ошондой болуп калган. Бизде мисалы эми баягы ата энебиз кандай тарбия берсе, ошондой адам болуп чоңойдук дегендей нерсе да. Ошол себептен дагы бирөөнү сындап, бирөөнү эме кыла албайм. Мен бардыгын түшүнөм. Бирөөгө сын айта албайм, бирөөгө кеңеш айта албайм деп калдыңыз. Сизге кеңеш айткандарчы? Менден сураса айта берем. Бирок кыйынсынып, акылдуусунуп айтканды жактырбайм. Сизге айткандардычы? Мага айткандар туура кабыл алам. Себеби дегенде мен көрүп туруп туура эле айтып атат деп коем. Мен өзүмдүн ошибкаларымды билем да, минустарымды билем, анан аны көрүп туура эле айтып атышат деп. Себеби дегенде бардыгы эле биз идеалдуу эмеспиз да. Пендебиз. Ар кандай болуп калат, биз ойлогондой болбойт. Биз жасайм деген нерсе биз жасагандай болбой калат мисалычы. Ошол себептен дагы туура эле айтып атат деп коемчу мен. Ата эне жөнүндө сөз болуп кетти. Азыр өзүңүз кандай балаңызга тарбия берип жатам деп ойлойсуз? Себеби чыгармачылыкка жүргөн адамдар көбүрөөк издениш керек, көбүрөөк убактысын ошол жака каратыш керек. Балдарыңызга кайсыл убакта убакыт бөлөсүз? Эне катары балдарыма жетиштүү убакыт бөлөмүн. Жетиштүү тарбия беремин. Эми азыр балдар кичинекей, эркелеп алышсын. Азаздан баягы акырындык менен баары Кудай буйрса болот. Мына ошол сүйүктүү жар, мээримдүү энекеңизди көзүңүздөн көрүп турабыз. Анан азыркы тапта жеңде түрө концертке даярданып атасыздар. Өзүңүз дагы ал жактан баягы бий жаатында дагы ошол тараптан да көрө алабызбы? Же ал жакты бир аз токтотуп койдуңузбу? Албетте, мен биринчиден бийлеп чыкканмын. Мен бийчимин. 3 жашымдан баштап сахнадамын. Азыр мына Кудай буйрса, ошол 10 октябрда мен 30га толамын, Кудай буйрса. 30 жашка 30 жаш десе эле мурун баандай дешчү элек. Азыр болсо мага багындай түшүнүп деле калдым. Көрсө 30 жаш деле жакшы жаш турбайбы, сонун жаш турбайбы депчи. Анан ошондо 3 жашымдан баштап сахнада болгондуктан 27 жыл мен сахнада экенмин да. 27 жыл сахнада болгонума сүйүнөм, кубанам, сыймыктанам. Ошо бийлеп чыкканмын башынан баштап эле. Бийлеп гастролдордо да бийлеп, анан кийин уже ырдап баштадым. Уже 14 жашымдан баштап ырдап баштадым. Өзүм хореографта болуп жүрдүм. Өзүмдүн Айкадем деген бий группам да бар болчу. 13 жаштан баштап хореограф болуп да бий жаатында да үйрөтүп жүрдүм кыздарга. Анда 100дөн ашык кыз бар болчу группамда. Ошолор менен ырдаганда дагы артымда бийлешчү да. Подтанцовка кылышчу. Анан кийин албетте мен концертимде сөзсүз түрдө восточный билейм, индийский билейм, современный сөзсүз түрдө билейм.
мисалы үчүн бий жаатында сөз болуп атат. Баягы балалуу болгондон кийин дагы кээ бирлер өздөрүн таштап салат го мындай кылып элечи. Күндө бийлеп турасызбы же кайсы убакта ушул бий жаатына көңүл бурасыз? Анан Мисалы, бир убакта аябай тойго көп чыгып калдым. Ал учурда ошо күндүзү кечке балдарым менен болом. Кечинде балдарымды апама, кайненеме таштайм. Тойго барып келе калам 1 саатка. Анан кайра келип балдарым менен болом. Анан кайра эртең менен ушундай убакыт болуп, би группага деле убактым анча болбой атты да. Мындайча айтканда, азыр эми балдарым кичине чоңоюп, колум узарып дегендейчи, колум бошоп, эми баягы чыгармачылыкка кайрадан жанданып, кайрадан мындай көп убакыт бөлүп жатам да. Ал эми бий жаатында болсо, чын айтсам, күнүгө бийлебейм. Бирок эми күнүгө бийлеш керек. Бирок антейин десең, тойлорго, башка жактарга барганда бийлейсиң да барыбир, каалайсыңбы, каалабайсыңбы. Бирок профессионалдуу деңгээлде жок. Профессионалдуу деңгээлде Кудай буйрса ошону жандандырып, дагы жакшыраак көңүл бурам. Мынакей күз келип тойда аябай көп болуп атат. Бир күндө канча тойго барып атасыз? Мен азыр тойго азыраак барып атам, себеби дегенде мен концертиме байланыштуу убакыт болбой калып атат. Той дагы көп бөлүктү алат. Мисалы, мурун айтып атпаймынбы, ошол бир убакта барып калганымда бат эле барып келе калчу элем. Азыр андай болбой калды. Азыр ага даярданыш керек, азыр ага көйнөк тагыш керек, азыр ага боенуш керек, прическа жасаш керек, антип-мынтип баргачаң эле убактыңды алып коет. Тем более биздики көп учурда кечинде болуп атпайбы? Иштерибиз, записьтерибиз, голос записьтерибиз. Мисалы, бир жерге кандай айтсам, танцыга барганда да бүт баары кеч болуп атат да, по расписанию. Ошого да жетишпей калып атам. Ошого азыраак бирок барып атам. Бир тойго барып бир күндү деп койдум. Бир барганда жакшы эле барам. Канча барасыз? Баасын айткым келбейт. Кудайга шүгүр, жакшы эле ар кандай болуп калат. Кээде бекер барган учурда болот. Кээде ушинтип суранып калганда. Анда жакшылап мамиле кылып турсак, анда бизге да бекер барат экенсиз. Азыр эми кандай айтсам, мен баягы бир убакта только ушу тойго басым жасап калганмын да. Азыр эми чыгармачылыкка басым жасап, көбүрөөк чыгармачылыкка басым жасап койсом, тойдун өзүрүн кийин көрө берем. Деп эле. Өзүңүз негизи эле ушул ырларды чыгарып атканда, же жаздырып атканда атайын тойго деп атайын даярдап чыгарышабычы? Кээ бирки белгилүү ырчылар айтып калышты. Мен ырымды тойго арнап чыгарбайм дейт да. Бирок баары бир деле элдер суранып, ал той ыры болуп кетет дейт. Сиздин ырды жаздырып атканда ошол багытка да бөлөсүзбү? Эстрада багытына? Ошол багытка да бөлөм. Себеби дегенде болот да, аябай ушундай акча коротуп, ырды заказ берип, аранжировкаларын да кымбат жасатып, ырдагы клип да тарткандан кийин барып тойго ырдасаң, эч ким бийлебейт да. Ушундай да болот да. Же ал ырды багындай тойский формат эмес болуп калат да, көп учурдачы. Ошого кээ биркилер айтат да, сен эмне эле кайталап ырдай бересиң тойдо ырыңды депчи. Эми жазышат го комментарий. Алар түшүнбөйт. Себеби дегенде ошол ырды суранышат той элер өздөрү кайра. Ошол ыр өтөт чындыгында. Тойдун форматы да башка. Мисалы, кээ биркилер айтат, ой, бандай тойский мындай депчи. Жок, тойдун форматы да башка. Тойдун форматын табыш да кыйын. Ал учурда баардыгын бийлетиш да кыйын. Тойдогу кызыктар эсиңизден кетпесе керек багы. Эң эсиңизден калган кандай кызыктуу окуя болду эле ошо той жагында? Той жагында кызыктуу учурлар көп эле болот. Негизи анан кийин ар кандай болот. Кээде кеч калып барабыз, кээде эртең барып алабыз, кээде багы ар кандай түгөйлөр болот да, мындай айткандачы. Анан түгөйлөр жөнүндө айтып бериңизчи. Кээде башка ырларыбыз коюлуп кетет. Кээде башка записьтерибиз коюлуп кетет, ар кандай учурлар болот. Мен эң башкысы ыраазычылык билдирип кетем. Ушу мени тойго чакырып, ушундай ак тоюнда мени сыйлап, урматтап чакыргандарга мен таазим этем, ыраазычылык билдирем той ээлерине. Эң сонун. Анда буюрса, жакшылап даярданыңыз. Сиздин убактыңызды да кармабай эле, чындыгында азыр аябай катуу даярданып жаткан учуруңуз экен. Убакыт бат эле өтүп кетет. 10 октябрь күнү дагы буюрса кезигебиз менен маектешебиз. Анда жалпы Соло ТВ каналын, биздин көрөрмандар дагы ушул концертке дагы чакыра кетсеңиз болот.
чакырып маек алгандарыңыздарга чоң ыраазычылык билдирем. Соло медиа YouTube каналы ар дайым ушул чыгармачыл инсандарды колдоп келет. Чоң рахмат. Кудай буйрса ушул 10 октябрда Дворец спортто болчу концертиме сиздерди чакырамын, сиздерди күтөмүн. Кудай буйрса. Ошондой эле биздин ушул көрөрмандарга, угармандарга дагы таазим этем. Келиңиздер, сиздерди чакырамын 10 октябрда Дворец спортто көрүшкүнчө жана ошондой эле башка областтарга дагы Кудай буйрса барам деп мен Айгерим Расулова.